Колдонууга берилип жаткан узундугу 6000 метр канал аркылуу балыкчы Токой чарбасындагы 800 гектар кунарсыз суу жетпеген жерлер сугат суу менен камсыз болот. Токой чарбанын 40%дан ашык аянты ижарага берилип, анын 1000 гектардай аянтында мөмө жемиш бактары өсөт. Ишкерликтин бул түрү жергиликтүү калктын үй бүлө бюджетине пайда алып келип, экологияны жакшыртууга салым кошот. 2008-жылдан бери арендада иштетем балыкчы Токой чарбасынын жерин. 5 гектар. Насосный станцияга кыскасы айтканда поддержка абдан эле керек, насос лоток керек болчу ушу бизге. Көптөн күткөнүбүз ушул болчу. Бул биздин насосубузга жардам берет. Мен кээде лимитти кыскартып насосный станция өчүп калчу же поломка болуп насостор сынып калганда ушундай лотоктун бизге аябай зарылчылыгы бар болчу. Ирригациялык каналдын ишке берилиши менен акциянын катышуучулары 2 гектар аянтка 4200 түп өрүк жана терек көчөттөрүн отургузушту. Мындай өнөктүк бир жарандан бир көчөт программасынын алкагында жасалды. Ар бир кыргызстандыкка ушундай жерлерди өздөштүрүп, өзүнүн жеке үй бүлөлүк бюджетин, мамлекеттин экономикасын көтөргөнгө салым кошсун деп үндөө максатында жасалып аткан иштер. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, Кыргызстандын экспорттук потенциалы дагы ушул жашылча жемиш, алма, өрүктөргө байланышкан. Биз ушул Кыргызстанда экологиялык таза продукцияны өндүрүп, кошуна мамлекеттерге, алыскы мамлекеттерге экспорттоо менен өзүбүздүн экспорттук потенциалды көтөрөбүз деп аракеттин үстүндө иштеп атабыз. Сугат суу менен камсыздоону Дүйнөлүк банк, Глобалдык экологиялык фонд жана Айыл чарба министрлиги биргелешип ишке ашырды. Үч тараптуу кызматташуу өлкөдөгү бардык Токой чарбаларында колго алынып, каражат каралган. Долбоорлор 5 жылдан бери уланууда. Балыкчинский лесхоз — это один из пилотных проектов. Балыкчы Токой чарбасындагы ирригация системасын жакшыртуу жалпы өлкөдөгү 13 Токой чарбадагы аткарылган жумуштун бири. 5 жыл аралыгында Токой чарбасына шарт түзүүгө жана экологияны жакшыртууга бир долбоорлор ийгиликтүү аткарылды. Бул максатта каржылоого 16 миллион доллар каралган. Бул акция жазда башталган Жашыл Мурас демилгесинин жыйынтыктоочу иш-чарасы болуп калды. Айлананы жашылдандыруу кампаниясынын алкагында жыл башынан бери 4 миллион 300 миң көчөт отургузулган. Ал эми күзгү мезгил менен көчөттүн саны 6 миллиондон ашыруу пландалууда. Акция Токой аянттарынын аянтын көбөйтүү жана мамлекет башчынын тоо экосистемаларын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы жарлыгынын алкагында ишке ашууда. Уланбек Тиканбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.